Саламатсыңарбы, урматтуу окуучу достор. Жаңы окуу жылынын башталышы менен куттуктайм. Жаңы окуу жылы силер үчүн көптөгөн жаңы ийгиликтерди алып келсин. Ал эми сабакка даярсыңар деген ойдомун. Бул сабак силер үчүн жан дүйнөңөргө азык болоруңа терең ишенем. Анда баарыбыз маанайыбызды көтөрүп экранга жакын келебиз дагы тарбиялык сабагыбызды баштайбыз. Силер менен мен Курманжандатка лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Тайыр кызы Нургүл. Улуу акылмандар минтип айтышкан. Бакка олтурган чымчык эч качан бутак сынып калат деп коркпойт. Анткени ал бутакка эмес, өз канаттарына ишенет. Ар дайым өзүңөргө ишенгиле. Ишеним ийгиликтин көпүрөсү. Ар бирибиз өзүбүзгө ишенип, мен айткан табышмакты таап көргүлөчү. Бул сөздү бардыгы билишет. Бирок эч нерсеге алмаштыра алышпайт. Сенин кубанычыңда, ийгилигиңде сенин жаныңда болушат. Сени ар дайым колдоп турушат. Сөз кимдер жөнүндө болуп жатат? Ойлонуп көргүлөчү. Кимде ким үй бүлө деген болсо, туура таптыңар. Үй бүлө деген бир үйдө түтүн булатып жашайт. Биздин ата-бабаларыбыз боз үйдө жашаган болсо, азыр биз заманбап үйлөрдө жашап жатабыз. Сабагыбыздын башында үй бүлө жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Силер бүгүнкү тарбиялык сабагыбыздын темасы кандай болот деп ойлойсуңар? Келгиле, баарыбыз чогуу окуйлу. Бактылуу үй бүлө, бактылуу коом. Демек, бүгүнкү сабагыбызда үй бүлөдөгү ата-энеге, бир тууганга кантип мамиле жасоонун бир канча эрежелерин билип аласыңар. Үй бүлө, коом жөнүндө айтылган макал-лакаптарды анализдеп талдайсыңар. Бактылуу коомду кимдер түзөрүн билип, силер да бактылуу коомдун картасын ойлоп чыгасыңар. Балдар, силер буга чейин бакыт деген эмне, бактылуу үй бүлө кандай болот, үй бүлөдө ким көбүрөөк мээримдүү болуш керек, бактылуу коомду кимдер түзөт деген суроолордун үстүндө ойлонуп көрдүңөр беле? Бул суроолорго жооп табыш үчүн бийик кабаттуу үйдүн 5-кабатында жашаган жөнөкөй, бирок бактылуу үй бүлө жөнүндө айтып берейин. Бул жөнөкөй үйдө 3 муун жашайт. Чоң ата, чоң энеси, баласы жана келини. Ошондой эле неберелери Азамат жана Айша. Чоң ата, чоң энеси пенсионер, баласы менен келини иштешет. Азамат менен Айша мектепте окуйт. Бул үй бүлөдө баары бири-бирин жакшы көрүшөт жана бирине бири камкор болушат. Чоң эне ашканада сонун тамактарды жасайт. Тамактын жыты буркурайт. Чоң эненин жасаган торту абдан таттуу. Башкалар бош убагында чоң энеге жардам беришет. Ар бир үй бүлө мүчөсүнүн аткаруучу иштери бар. Айша ашканада идиш-аяктарды жууйт жана үйдөгү чаңдарды тазалайт. Азамат болсо үйдөгү таштандыларды сыртка алып чыгат. Чоң ата чоң энеге жардам берип, неберелерине каралашат. Үй тапшырмасында кыйынчылыктар болгон убакта жардам берет. Чоң ата Азаматка шахмат ойногонду үйрөтөт. Айша китеп окуганды жакшы көрөт. Алардын сонун салты бар. Ар иш күнү кечки тамакта бардыгы стол үстүнө олтурушуп, бүгүнкү болгон окуялар боюнча талкуулашат. Ошондой эле эртеңки күндү пландашат. Бакка сейилдеп чыкканда Азамат менен Айшанын жүзүндө дайым бактылуулук болот. Алардын паркка, зоопаркка барганын, андан кийин ашканага кирип балмуздак жегенин көп көрөм. Мындан сырткары кийинки дем алышта алар музейге, киного же концертке барууну пландашты. Бул үй бүлөдө жакшы бир адат бар. Алар майрамдарды, туулган күндөрдү шаардын сыртындагы үйүнө барып өткөрүшөт. Үйдү кооздошот. Билесиңерби, булар үй бүлөнүн тарыхын абдан баалайт. Чоң атасы менен Азамат үй бүлөнүн тарыхы жөнүндө китеп жазат. Жазууда чоң атасынын чоң атасы айткан санжыралары да бар. Бул китепте атасынын бала чагы, чоң энесинин келген убактары чагылдырылып жазылган. Азамат муну угуп,
компьютер кетерет. Жакында алардын китеби жарыкка чыгат. Китепти үй бүлө тарыхы деп атоону мерчемдеп жатат. Чоң атасы менен Азамат үй бүлөсүнүн генеалогиялык тарыхын түзүштү. Генеалогия бул грек тилинен алынган, бизче санжыра дегенди түшүндүрөт. Алгач адамдын пайда болушун аныктаган, анын ата тегинин тугумунун тизмеси. Алар бабасынын, бубасынын, жотосунун, жетесинин, тегинин сүрөттөрү жок болгондуктан чоң ата, чоң эненин, таята таенесинин сүрөттөрүн коюп баштады. Албетте, чоң ата, чоң эненин баласы Азаматтын атасы, таята таенесинин кызы апасы. А булар Азамат менен Айша. Азаматтын үй бүлөсүнүн генеалогиялык тарыхы болгондуктан чоң атасынын башка балдарынын сүрөтүн жайгаштырган жок. Бул орунду бош калды деп жатасыңарбы? Бош калган жок. Жакында Айшанын апасы дагы бир тууганын жарык дүйнөгө алып келет. Азамат менен Айша атасынын фамилиясында. Атасы болсо чоң атасынын фамилиясында. Негизинен баарынын фамилиялары Дөлекеева Дөлекеевдер. Апасы да атасына турмушка чыкканда Дөлекеева деп алган. Бирок бардык эле үй бүлөлөр Азаматтын үй бүлөсүндөй окшош бир фамилияда эмес. Негизи достор, силер билчү белеңер, фамилия латын тилинен алынып, бизче үй бүлө дегенди түшүндүрөрүн. Үй бүлөдө бири-бирине жакын адамдар жашашат. Азамат менен Айша да бири-бирин абдан сыйлашат. Кээде Айша тарынып калганы менен кайра эле Азаматты агалап ээрчип алат. Анткени апасы менен атасы бир туугандар эч качан урушпаш керектигин, ынтымактуу болорун эскертип турушат. Мынакей балдар, чыныгы бактылуу үй бүлөнүн жашоосу. Бекеринен адамдын эң чоң байлыгы бактылуу жана тынч үй бүлөдө жашоо деп айтышпаган экен. Шартка байланыштуу смартфондорду, ноутбук, компьютерлерди көп тиктеп жатабыз. Ошондуктан баарыбыз көзүбүзгө көнүгүү жасоону унутпайбыз. Албетте, 5 кол тең эмес. Биз жашап жаткан коомдо ар түрдүү үй бүлөлөрдү кезиктирүүгө болот. Дагы бир Сайкал деген эненин 2 небереси бар. Алар Жанара менен Динара. Жанара улуулук кылып Динараны дайыма башкарып алат. Үйдө болсо эле керели кечке тиги бул ишке жумшай бермей адаты бар. Динара жаңы эле үй шыпырып бүтсө, полду жуу дейт. Полду жаңы эле жууп бүтсө, идишти жууп кой деп тажатат. Динара болсо, улуу эжеси Жанарага каяша айтпай жасай берет. Бир күнү Динара тажадыбы, же чарчадыбы, Жанаранын айтканын укпай телевизор көрүп олтуруп алат. Сайкал апа үйгө кирип келгенде эле Жанарага арызданды. Динараңыз мени укпай жатат. Кыйкырсам да, урушсам да тоготпой телевизор көрүп олтуруп алды. Муну эмне кылыш керек я? Туура кылат Динаркам. Сөзүңдү уксун десең, катуу айтпа, урушпай турган кылып айт, дейт Сайкал эне. Жанара болсо Сайкал эненин сөзүнө түшүнбөй ойлонуп калды. А силер түшүндүңөрбү Сайкал эне эмне дегенин? Жанара сиңдисине кандай мамиле жасаш керек эле? Өзүңөрдөн кичинелерге кандай мамиле жасашыңар керек? Силер да Жанарага окшош эмессиңерби? Эгерде Жанарага окшош болсоңор, силерге эскертүү. Ар бир үй бүлө кичинекей мамлекет. Ал мамлекеттин бактылуу жана бакубат болушу ар бирибиздин салымыбыз бар. Бир туугандар бири-бириңерди байке, эжеке, ага, иничек, карындашым, сиңдим эле деп турсаңар, ал үй бүлөдө уруш талаш жок болот. Ынтымак болгон үй бүлөдө бакубаттуулук өкүм сүрөт. Азамат менен Сайкал эненин үй бүлөсүн айтып жатып, турмуш сабактарынан окуган бир баян эсиме келип кетти. Илгери бир шаарда устат шакирт чогуу жашап калышат.
Устатынын айткандарынын баары туура чыгат экен. Ошондо шакирти устатымдын жаңылган күнү болоор бекен деп, устатын жаңылтуу үчүн колуна көпөлөк алып, устатынын жанына келет. Колундагы көпөлөктү аяар кармап, айтыңызчы устатым, менин колумда кандай көпөлөк бар, тирүүбү же өлүүбү дейт. Эгер устаты тирүү десе, колдорун жумуп көпөлөктү өлтүрмөк, а эгер өлүү десе, колун ачып, учуруп жибермек. Ошондо устаты шакиртинин колуна карабастан жанына келип, баары сенин колуңда балам, кандай кааласаң ошондой болот дейт. Демек балдар, азаматтын үй бүлөсүндөй бактылуу үй бүлөдө жашоо, бир туугандарга сый мамиледе болуу, чоң ата чоң энесинин ата энесин сыйлоо ар бириңердин колуңардан келет. Ушундай акылман устатты да эне төрөгөн, эне тарбиялаганда. Ошондуктан да бала бактысы ата эне мээриминде, ата эне бактысы баласынын ийгилигинде. Силердин жакшы жүрүш турушуңар, тарбияңар, жетишкендигиңер ата энеңердин ийгилиги. Ата бабаларыбыз уул жакшы болсо ата даңкы, кыз жакшы болсо эне даңкы дешет. Албетте, тарбия берүү улуу иш, ошол аркылуу адамдын келечеги, тагдыры чечилет. Ошондуктан атасынын баласына берген эң жакшы белеги тарбиясы деп бекер айтышпаган. Туура, биринчи тарбияны ата энеңерден аласыңар. Андан кийин ата эне катары мугалимден да көп тарбия аласыңар. Бирок мугалим ата эне эле эмес, ар бирибиз тарбиячы экенибизди унутпашыбыз керек. Себеби силерди көрүп ини карындаштарыңар тарбияланат. Менин сүйүктүү окуучу досторум, ар дайым креативдүү ойлонуп, каада салтыбызды унутпасак гана бактылуу коомду кура алабыз. Коом деген бул адамдардын бир мейкиндикте жайгашкан убакыт боюнча өсүп өнүп туруучу чөйрөсү. Биз бактылуу чөйрөдө, эгемендүү эркин мамлекетте жашайбыз. Ушул бактылуу коомдо жашообузга улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин, врачтардын, мугалимдердин, дыйкандардын, маданият кызматкерлеринин, негизи эле ата бабаларыбыздын орду чоң. Коом деген сени менен менин жашап жаткан чөйрөбүз. Аны азаматтын, сайкал эненин, устат менен шакирт сыяктуу адамдардын үй бүлөлөрү түзөт. Эми балдар, силер бүгүнкү сабактан алган таалим тарбияңарды туура анализдеп, жыйынтык чыгарышыңар керек. Берилген суроолорго жообуңарды сөзсүз ата энеңерге, бир туугандарыңарга айтып бергиле. Азаматтын үй бүлөсүнүн ички мыйзамдарын кабыл алсаңар болобу? Акылман устаттын шакиртине айтканы силерди кандай ойго салды? Бүгүнкү сабакта айтылган макалдардан кайсынысын эстеп калдыңар? Жанара менен Динаранын окуясынан кандай жыйынтык чыгардыңар? Бактылуу коомду түзүүгө кантип салым кошсок болот? Кана балдар, сабагыбыздын башында койгон максатыбызга жеттикпи? Кайрадан сабагыбыздын максатына кайрылалы. Үй бүлөдөгү ата энеге, бир тууганга кантип мамиле түзүүнүн бир канча эрежелерин билип алдык. Үй бүлө, коом жөнүндө айтылган макал-лакаптарды анализдеп талдадык. Бактылуу коомду кимдер түзөрүн билип алдык. Урматтуу менин жаш окуучу досторум, кыргыздын бийиги адам, медери бала, байлыгы сөз, шаары үй бүлө, тилеги ыйман, тиреги намыс, аздеги ат, турагы боз үй, акылы макал, булагы билим, чырагы илим, урааны манас, насили нарк, туткасы салт, байрагы кызыл туу, билим бешиги мектеп, көчү турмуш, калкасы кайрымдуулук, бири-бирибизге боорукер бололу, бактылуу үй бүлөдө, бактылуу коомдо жашоо кечирели. Келерки сабакта көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.